Бийлик өкүлүнүн эл менен болуп жаткан жолугушууларын Алай районунун тургундары да күткөн. Анткени жашоочулардын айта турчу арыз муңу көп. Негизгиси болуп тоолуу шарттагы ооруканаларда адистердин жетишсиздиги. Аны менен катар элди эсепке албай тоготпогон мекеме ишкана жетекчилерин, оорукана башчыларын тартипке салып берүүнү суранышты. Элиттиктердин айтымында тартипке салчу киши жок. Өз билемдик менен каалагандарын жасап жаткандыгына токтолушту. Барсаң мына жүрөктө сен кийипсең эмнесиңен деп ойлойт. Отасыңды, не өлген тұрсаң уже дальясын тешеріп тұрып покажет чарп өші. Мен өзім басыман өтті. 86-ға шығып атам алып келіп, 10 күн терекеде жатырдым, 10 күн кардиоға жатырдым. Ақыры болуын бош қапардым. Ал эми башка аймактардагыдай эле пенсия пособие алуудагы көйгөйлөр, жер тилке тартыштыктары сыяктуу маселелерин бийлик өкүлү тиешелүү кызмат жетекчилеринен жеринен жооп бердирсе, айрымдары буга чейин жылдап бүтүрө албай жаткан көйгөйүн чечүү мүмкүнчүлүктөрүн алышты. Улуттук банктын критериялары бар деп, анан биз билебиз да. Мисалы 200 миңге чейин эч кандай залог пологсуз бере аласыңар, мисалы, туурабы? Аны эмне айтпайсыз ошончу? Мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык облус башчысынын эл менен болгон жолугушуусу чек арага чектеш Чоң Алай районунда уланды. Чоң Алайда да ооруканадагы дарыгерлер тартыштыгы негизги көйгөй. Мында көз дарыгери жана акушер-гинекологдун жоктугу кедергисин тийгизип жаткандыгын айткан элеттиктер алгач ушул маселе чечилсе дешет. Мына больница боюнча туңгуч келиндерди оштайды. Ушул Жумалай журтта бар, бунда Чоң Алай боюнча. Шуга бир врач келтирип берсеңиздер. Мен врач жетишпеби же кандай же неме деген себептер бар, бошко жөнөтөсүздөр. Себеби неде? Бизде протокол менен иш алып барабыз, төрөктөрдү жанагындай бир көрсөткүчтөр болсо, биз областтык деңгээлге жөнөтүшүбүз керек. Ошол себептен биз жөнөтөбүз аларды. Элеттиктер кайра иштетүүчү ишкана жана чакан бизнести өнүктүрүүгө жеңилдетилген насыя алууда кыйынчылык жаралганын айтып, 6% насыя тууралуу али күнгө чейин билбегендер бар экендиги аныкталды. Ошондой эле тургундар аймакта көмүр кендери иштеп жатканы менен, бирок кара алтынга болгон нарктын түшпөй жатканы боюнча сындар айтылып, баасын түшүрүп берүү талабын коюшту. Көмүр ошто да окшош, бизде да окшош. Көмүр бизден чыгат. Эми кыйналып күтөбүз, кышта кар басып калат экен. Көмүрдү арзандатып берсеңиздер, жок дегенде 5 сом түшүрүп берсеңиздер. Эгерде жакшы казыр ушул жерде жакшы иштете турган болсо көмүр келди. Мен айттым го. Чоң Алай элине бекер бере турган мүмкүнчүлүк болот Кудай кааласа. Ана болсо жана 2 сом деген сөз түрдө түшүрүп беребиз 2 сом жок деген. Облус башчысынын айтымында мындай жолугушуулар эл менен бийликтин ортосундагы мамилени жандантат. Мындан улам жай айларынан баштап ар бир айда жыйын өткөрүү пландалууда. Ал эми эл наразычылык билдирген мамлекеттик банктардын мекеме ишканалар жетекчилердин иши каралып, жыйынтык чыгарым билдирди. Чоң райондордо болгон эле 100 киши, 120 киши эле ошол насыяларды алып атыптыр да. Анан эми мен бул боюнча жогору жака айыл чарба министрлигине жазамын. Себеби дегенде ошол айыл банктын төрагалары ошолор болуп эсептелет. Бул Кара Суу районунда болду, Алай районунда болду, мына Чоң Алай районунда болуп атат. Мен сөз түрдө кайрылып туруп, ошо жетекчилердин бир жазага тартыш боюнча кат жөнөтөм. Жолугушуулардын жыйынтыгы боюнча протоколдор жер-жерлерде кабыл алынган тапшырмалардын аткарылышын кийинки көзөмөлгө алуу үчүн президенттин администрациясына жөнөтөлөрү да белгиленди. Исхак Туратбеков, Кайвыл Авазбек уулу, Ош ТВ.